Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Суроо жооп. Так, силер суроо жазасыңар. Жооп берем колдон келишинче. Ал эми сол суроо келип калыптыр, он суроого жооп берип коелу. Убакытты кантип туура пайдаланам дейт. Убакытты сен жашооңо керек болгондой кылып пайдаланасың. Ысырап кылбайсың. Баардыгын өз убагында жасайсың. Бош убактың болуп калса өнүгүүгө жумшайсың. Ошентип туура пайдаланасың. Бекер кетирбей убактыңды. Сен жашооң и так эле аз да. Азыр Кыргызстанда элдер 60 жыл жашап атса, ошо 60 жылдын сен накта өзүңдүн личный убактың деген аз эле. Аны мындай деп эсептеп келсең болот, мисалы сага 60 жыл берилсе, аны сен чоңоюп, акылың иштеп өзүңө келечекте эле 18 жаш деп кой. 18 жашың кетти, 18 жылың. Андан кийин 18 жылың кеттиби, 60тан. Ошондо калып атат ар жакта 42 калып атат да. Туурабы? 42-нин сен эгерде күн 24 сааттан болсо, 24 сааттын 7 саатын уктайсың деп койчу. 7 саат деген ошондо почти бир күндүн 4төн 1 болуп кетип атат. Сен 42-нин 4төн 1 алып койгондо 31 жыл калып атат да. 31 жылдын 8 саатын сен кадимкидей жумушка кирип иштейсиң. Ал 8 саат күндүн мейли 6 саатка ченеп койсок, жумушуң жашооңдун калып калган ошол 30 жылдын дагы 3төн 1-ин алып койсоң 20 жыл калып атат, да. Анан майда чүйдө сен жуунуп, тазаланып, той деген тамак ичкен, обед, ужин, завтрак, тиш бишиңди жууп, туалетке барганың менен эсептегенде өзүңө накта бир 10 жыл же 5 жыл калышы мүмкүн да. Ошол 10 жыл же 5 жылыңды туура пайдаланышың керек да. Сен накта өзүңдүн колуңда боло турган ошо 5 жыл да. Ошол 5 жылды сен жашооңо чоюп койгон. Күнүмдүк мисалы 2 сааттык жашоо менен. Ошол жашоо менен сен чыныгы жашайсың. Калган убактың баары уйкуга кетет, жумуш иштейсиң, же болбосо окуйсуң, иши кылып сен убактың аз да өзүңдүкүнчү. Ошон үчүн и так эле аз болгон убакытты туура пайдаланганга аракет кыл. Туура пайдаланасың, өзүңө жакшы өнүгөсүң, жашооң жакшы болот дегенде. Кийинки суроо: кандай машина алсам? Эми машинанын түрү толтура. Сен жашооңо жараша машина аласың. Мисалы сен үй бүлөгө машина алам десең, мындай кененирээк, чоңураак машина аласың. Анткени үй бүлөң бар да, сен постоянно барып аткандай болуш керек. Минивэн болобу? Анан еще бюджетке карайсың. Акчаң канча, ошого жараша машина аласың. Же болбосо башка максат, мисалы жумушка машина алам десең, жөн эле жумушка барып келгенде машина болсо, анда малолитражка алып ал, шаардын ичинде жашасаң. Шаардын сыртында жашасаң, эгерде айыл аймактарда жашасаң, анда мындай көп бузула турбаган машина аласың. Анан эң башкысы сен элде бар машина ал да, мындай машинаң бузулса, запчасть табыла тургандай машина алышың керек да. Анан алат десе эле Альфа Ромео алып алып, анан запчасты жок, анан же 100дан да аны жасабайт, анан эптеп-септеп эле жүрө бербегенде, мындай эл эмне машина айдаса, ошондой мындай запчасты табыла турган машина ал да. Запчасты табылса өзүңө жыргалбай да, любой айылга барасың, мисалы жөнөкөй эле Audi сотка деген машиначы. Любой жакта запчасты сатылат. Эмнеге? Анткени ал машина көп Кыргызстандачы. Ошол сыяктуу эле мисалы андан тышкары жана Жигули деле жүрбөй, семерка, шестерка, копейка, двойка дегенин баары эле бүт эле Жигулилер бирдей эле. Ошонун запчасттары миллион да. Же болбосо мына Passat жүрөт да. Ошол сыяктуу мындай эл эмне машина алса, ошондой машина ал да. Өзүңдүн жаның кыйналбагандай. Ошол кийин анан запчасть таап кыйналбагандай мындай элде бар машинаны ал да. Ошол сага болгон кеңеш. Ошол капчыгыңа карайсың, сен эмне максатта алып атасың ал машинаны? Жумушка алып атасыңбы, же жөн эле үйгө алып атасыңбы, же өзүң үчүн алып атасыңбы дегендечи. Кийинки суроо: кандай бизнес ачсам болот дейт. Бизнестин түрү миллион да. Туурабы?
Бирок анан бизнес ачканда деген мындай эл ачканда ачып бүт жерде эле магазин кыла бербей, Кыргызстанга керектүү анан өзүңө керектүү магазин ачсаң да эми Кыргызстанга элге анан өзүңө керектүү бир нерсе ачыш керек. Мисалы эң эле жөнөкөй Самарес чыгарган бир аппарат сатып аласыңбы же ошондой завод ачасыңбы, ошондой ачып алсаң жакшы болмок да. Эмне керегинде биз ар Самарестерди башка жактан чет мамлекеттен алып келип атабыз да, өзүбүз чыгара албайбыз дегендейчи. Ошону мисалы Самарес чыгарган аппарат алып келип алсаң бияка, ал биринчиден өзүң өнүгөсүң, экинчиден биз дагы кыргыз эли дагы лишний төлөбөйбүз да. Мисалы экспортко аны алыс жерден бери алып келбей эле сенден барып алабыз дагы, сенин да ишиң жүрөт, биздин да ишибиз жүрөт. Азыр стройка деген миллион жүрүп атат. Кайда жакты карабасаң эле кум, шагыл төгүлүп эле үйлөр салынып, крыша жабылып эле жатат да. Ошон үчүн Самарес чыгарган эле ачып ал, жыргалбай да сага. Андан башка да идеялар толтура. Мисалы аны дагы бир өзүнчө суроо болсаң айтып берем да. Анан бул жакта деген ошол да бир идея Самарес завод ач. Бир эле Самарес завод ачып алсаң эле болду, жыргалбай сага. Самарес сатып коюп отура бер, килограммы 250 сом картошка же башка бир нерсени өстүрүп кыйналып отурган чакта Самарес чыгарып коюп отура бер, болду. Стройка азыр бүт жер жүрүп атат. Кышында деле, жайында деле жүрүп атат азыр. Токтобойт такырчы. Үчүнчү суроо, кайсы окуу жайда окусам дейт. Эми окуу жай Кыргызстанда миллион. Кыргызстан негизи эле баягы неме өлкө да, билимдүү өлкө да. Азыр деген ташты алып туруп ойготуу десең обязательно барат дагы бир юристтин же экономисттин башына тиет да. Баары эле ошону окуй берген да, көбүнчөсү элечи. Ошон үчүн окууну эми өзүңдүн жөндөмүңө жараша окуш керек. Сага эмнеси жагат, сен эмнени кыла аласың, реальныйраак. Анан IT технологияны окуп алып же аны түшүнбөй 4 жыл эмнени окуп атканын түшүнбөй эле жүрө бергендер деле бар да, андайларды көрүп атабыз да туурабы. Ошон үчүн мындай өзүңө керектүү окууну оку да, мындай өзүңө керектүү, өзүң кыла ала турган, мисалы жөнөкөй эле сварщиктикин окуп алсаң кандай сонун. Эмне керегинде өткөндө мына отоплениянын 2 вводун вартетип алайын деп сварщик таппайм. Сварщиктер бар эми, бирок ошо бар болгон күндө деле баары бош эмес да. Барсаң эле ана мына деп эле анан бир сварщикти эптеп атып сүйлөшүп атып таптык. Ошол тапкан күндө деле ал туруп алып, хорошо вартетип берем деди, анан ученикин чакырып туруп эле, могу вартетип берип койчу дейт. Все деп туруп эле вартетти дагы канча десем 400 сом дейт да, 2 мындай палец вартетип койду да. Ошон үчүн мына сварщиктикин окуп алсаң эч качан ачка калбайсың. 4 жыл коротуп калп эле окуп, аны түшүнүп түшүнбөй, ата энеңдин акчасын кетирип, өзүңдүн убактыңды кетире бербей эле, андан көрө эле сварщиктикин оку. Анан кийин дагы көзүң жетсе, мен ушундай чоң окуу жайда окуй алат экенмин, жөндөмүм бар экен десең, дагы бар дагы окуп сал аны высший кылып. Анан дальше өнүгүп кете бересиң да. Анан окуйт десе эле ар кайсы нерсени окуп алып эле же аны менен иштей албай, Кыргызстанда жок сфераны окуп алып, жана бир малекет бизнес анан менеджмент дегенди окуп алып, же бизнесиң жок, же менеджмент кылайын десең сени эч ким жумушка албайт. Азыр бүт жерде эле жумушка барганда эле опыт дейт да, опыт работаң жок дейт да. А сен жаңы студент болуп келип атсаң, каяктагы опыт работа туурабы. Анан дагы бир кеңеш ошо окуп аткан студенттерге. Сен окуп атканда жөн эле окуй бербестен, ошо кайсы направленияда окуп атсаң, ошол жака барып, мисалы сен журнал гезит тууралуу окуп атсаң, журналист болом десең, бар дагы бир журналга, гезитке бекер болсо да жөн эле ошол жакта жүрүп үйрөн. Эмне кандай жазылат, же болбосо телевиденияга окуйм десең, телевиденияга бар дагы бекер эле, мындай эле үйрөнүп көрүш үчүн эле кирип аласың да, үйрөнүп көрө бер. Ошол жакта тааный бер. Ким бар, эмне жумуш кылат, ошону тааныша берсең, анан алар деле мисалы бир күнү болсо, бир күнү жумушчу керек болсо, анан сени ойлойт, ушундай бала иштеп атат эле, же бир ушундай кыз иштеп атат эле, ошону чакырбайлыбы, ал уже көптөн бери жаныбызда жүрөт, тааныйбыз, билебиз деп, мына ошонун арасына кошулуп уже жумуш ордуң даяр болуп калат да. Анан кийин 4 жыл окугандан кийин же 6 жыл окугандан кийин барып алып, А десе Б деп тигин түшүнбөй, по-любому жана неме айырмаланат. Теория менен практика айырмасы аспан менен жер. Окуганды сен бирде окуйсуң,
бизде өнүгүү постоянно болуп турат да. Ал терминдер, ошол окуу жайдан үйрөткөн нерселер эскирип калган болот бир азчы. Ошон үчүн өзүңө керектүү нерсени окуп аткандан кийин ошого ылайыктуу бир жумушка барып, жөн жүрсөң да, бекер жүрсөң да, ошол жакта практика кылып үйрөнө бер. Өзүңө керек бул. Кийин анан эмнени билесиң дегенде, ал мындай деп түшүндүрүп айтып, деп сага жумуш берип аткан киши да кичине уверен болуш керек да, ал деле. Ишениш керек да, сен мындай опыт работасы бар экен. Опыт работа болбосо дагы жок дегенде ушу билет экен эмне жумуш кылышты дейт да. Анан 4 жыл жөн эле жүрө бересиң да. Анан кийин окуун бүткөндөн кийин эле барып өзүңө өздөштүргөнгө аябай кыйын болуп калат. Ошон үчүн студентсиңби, барып өзүңдүн сфераң менен үйрөнө бер. Үйрөнө берсең анан дальше окшошуп кете берет. Окшоштура бересиң деген. Кантсем байлык келет дейт. Ак эмгек, адал эмгек менен байлык келет. Жөн эле жата берсең, чууданы күтүп жата берсең байлык келбейт. Каяктагы байлык бизге, туурабы? Эмгектен туура ой жүгүрт. Мисалы жана айтып аткандай, элге керектүү бир нерсе ач, өзүңө эле керектүү эмес. Магазин ачып алып эле, мага эмне киши келбей атат дей берсең, сенде магазинда миллиону ачып койгон уже. Клиенттер набитый аяктачы. Ошон үчүн кантип байыгым келет десең, же ич, бирок ысырап кылба. Ысырап кыла берсең байлыгың качат. Аракет кыл, эмгек кыл, анан байлык келет буюрса иншалла. Ырыс алды ынтымактын маанисин чечмелеп эмеспи. Эми ырыс алды ынтымак деген, ырыскы болуш үчүн адамдар ынтымактуу болгондо ырыскы келет экен да. Мисалы жалгыз кишинин колунан эчтеке келбейт. Жалгыз киши качан эле бир нерсе кылды эле. Мисалы машинаны деле бир киши мен ойлоп таптым деген менен ал жөн эле ойлоп таап койду. Аны деген канчалаган кишилер чогултат машинанычы. Чогултуп, ар бир бурамасын бурап, ошончо кишинин колунан келгени үчүн ошо бир машина пайда болот. Анан жалгыз кишинин колунан көп нерсе келбейт. Ырыс алды ынтымак дейт. Ынтымакташсаң, досторуң менен чогуу болсоң, туугандарың менен, үй бүлөң менен чогуу ынтымактуу болсоң, ошол жерде ырыскы болот да. Бир жерден куласаң, туугандарың алып кетет. Анан жөн эле тура берсең, каяктагы ырыскы? Жөн эле жалгыз эле жүрө берсең, ырыскы келбейт. Ошону айткан да, ырыс алды ынтымак. Жана көк түкүрсө көл болот дегенде деле, мисалы сенде бир аз акча болсо, тигинде дагы бир аз акча болсо, тигинде дагы бир аз акча болсо, ошолордун баарын чогултуп бир нерсе кылып, жок дегенде мисалы талаада калсаң, акча чыгарып тамак жеп, курсак тойгузасың дегенде эле ошондой эле ырыс алды ынтымак деген. Ынтымакташсаң ырыскы келет. Анан ынтымак жок жерде ырыскы келбейт да. Кайсы телефон жакшы дейт. Мен деле азыр телефондорду көп деле түшүнбөйм ушу. Бирок телефондун жакшысы сен чалганда чала турган, кайра звонок сага келе турган, мындай иштериңди бүтүрө турган телефон алганың жакшы да. Анан мисалы iPhone 17 Pro Max'ты алып алып, же анын эмне функциясы бар экенин түшүнбөй эле жөн эле баягы текеберчилик үчүн көтөрүп жүрө бергенде деле ал өзүңдүн жашооңду усложнять этип атасың да, мындайча айткандачы. Анын эмне кереги бар? Андан көрө жөнөкөй эле телефон ал да, чыгып чалсаң, жазсаң болду. Аны камерасы жакшы дейсиң. Анын камерасы менен сен эмне фотограф белең аны кечке эле тарта бергенде. Сен жашооңду тарта турчу деле нерсе аз. Эмнени тартасың мисалы? Же ал тарткан сүрөтүң кечке монтип карагыдай ал кино эмес да, туурабы? Эгерде сен базар жок бир нерсе кылсаң, мындай жашоого керектүү, мисалы видео тартып колдонсоң, анда алсаң болот. Ошондой мындай качествосу жакшы нерсечи. Анан мага окшогон кишилерге iPhone 17 Pro Max'тын эмне кереги бар мисалычы? iPhone'ду мен эмне кылам? Мага иши кылып, чалынып, жазылып, дагы жанагындай 2GIS деген программалар болсо эле болду да, мага ошол жетет. Ошондой эле телефондун иштегенин ал чала турганын, кайра сага чалганда ала турганын, WhatsApp бар, мындай колдоно ала турганын алсаң эле болду. Жетет ошол. Талак маселеси дейт. Эми талак маселесин мен баягы Чубак Ажы Жалилов айткандай, аны деген тиги ошол ар бир аймактын, жергиликтүү аймактын мечиттери бар. Ошол мечитте имамдар бар. Ошо имамдар
силерге чечип бере алат талак маселеси. Эмне болуп ажырашып, кандай ажырашып, анан күйөө эмне деди, аял эмне деди деген ошонун баарын имамга барасыңар да ошол жактан айтып бересиңер, ошол жактан баарын чечип берет. Алар деген илимдүү адамдар, илим жагынан күчтүү адамдар. Ошолор кандай болду эле, эмне болду эле, эки аял күйөөнү отургузуп алып ошол жактан баарын чечмелеп берет да. Анан отуруп алып эмне деди эле, мынтип эле, болду анда сеники туура, тигиники туура, ал андай эмес, ал болбойт деген андай маселе эмес. Талакты ошол жака барасыңар дагы ошол имам менен сүйлөшөсүңөр, айтасыңар болгондой, мына бул мындай деди, тиги мындай деди, мунусун бербей койду, албай койду, ошонун баарын барып айтасыңар. Анан ошол жактан силерге чечип берет туугандар. Бияктан талак маселесин айта албайм, Бышкан кирпич жакшыбы же пескаблок жакшыбы үй салганга дейт. Үй салганга бышкан кирпич жакшы да. Бышкан кирпичтин эгерде унутпасам срок эксплуатации 25 жыл. 25 жыл үй турат деген сөз да. Бышкан кирпич бул жана биз колдонуп аткан жана идиш чыны жүрбөй, ошол чыны сыяктуу катуу нерсе болуп да, мындай клей менен чаптап койгондой мындай цельный нерсе болот да. Пескаблок деген бул жөн эле кумга эле жанагындай клейин кошобу же цемент кошобу иши болот. Кум деле мынтип пресстеп койгон окат да. Кумду бири-бирине жабыштырып койгон окат. Анын эртеңки күнү сынып калышы мүмкүн, суу тийсе ажырап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн үй салып атканда туугандар бышкан кирпичтен салганга аракет кылгыла. Бышкан кирпич мына Советтер Союзунда салынган канчалаган үйлөр турат, ошол үйлөр бышкан кирпич менен турат. Эгерде Советтер Союзунда пескаблок менен оокат кыла ала турган болсок, анда ошондой эле пескаблок менен салмак да. Бышкан кирпичтен салсаңар үйүңөр туруктуу болот, жакшы болот. Жылуу дагы болот. Пескаблоктун көбүнчө жери деген боштук ичинде. Ал мындай өзү чоң болгону менен, ал мындай забор куруп койгонго эле, мындай сарай курганга эле жарабаса, аны менен мындай үй салганда туура эмес болуп калат. Эртеңки күнү жер титирөө болсо, ал тарс эле бөлүнүп сынып түшүп калат. Ошон үчүн бышкан кирпичтен салганга аракет кылгыла туугандар. Бир жашайбыз, үйдү жакшы салалы. Эптеп салып койгон ал эртең улап калып, жаракка кетип калып анан жүрө бербегендечи. Так. Стример болсоң мындай болот дейт. Эми стример болсоң телефон ойноп коюп жатып акча тапкан, эми жакшы акча таап элге пайдаңды алып келсең жакшы эле болот стример болгон. Бирок эми адал эмгек менен тапсаң эле андан жакшы болот да. Стримериң бир күнү болсо, бир күнү оюнуң бүтүп калып, же болбосо интернетиң иштебей калабы, телефонуң бирдеке болуп калабы, аккаунтуң взлом болобу, анан эртеңки күнү стримиң бүтүп калып анан жүрбөй, андан көрө бир жакшынакай жумуш иштеп алсаң сонун да. Жумуш иштеп алсаң өзүңө да жакшы, кыйналбайсың дагы. Ошондой туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Суроолоруңар болсо жазгыла, жооп беребиз колдон келишинче. Кимге кеңеш керекпи, мүмкүн тууган жокторго же бирөөгө айткысы келбегендер бар, суроо менен кайрылгысы келбегендер бар. Ошолордун баары жазыңыздар, колдон келишинче жооп беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.